Карыпбековдун таенеси депутаттар жөнүндө пикирин айтты. КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков өзүнүн таенеси менен болгон маектери менен карапайым калктын пикирин билдирип жатат деп бөлүшүп келет. Бул жолу ал таенесине депутаттардын кимиси кыйын деген суроо узаткан. Таенеси өз пикирин айтып жатып, бардык депутаттардын артында таанышы бар, таза киши жок ал жерде. Мен ошентип ойлоймун деп айткан. Албетте таенеси өз учурунда кыйындар деле бар, бирок алар талпынып чыга албай жатышат дейт. Ал эми Карыпбеков бул видео тууралуу таенем депутаттар саясат жөнүндө оюн улантат. Таенемди карап ойлоп коем. Көп жогорку жактагы адамдар эл түшүнбөйт деп ойлойт, бирок карапайым элибиз баарын сопсонун көрүп, билип, түшүнүп эле турат деп билдирди. Булак Барометр KG. Илгертен бери Таня мындай эме элдин баары жакшы көргөн адамдар болду беле? Андай адам болгон, Селин да жаккан эмес, Сталин да жаккан эмес. Маленький болгон ада жаккан эмес. Чернянка болгон, бул да жаккан эмес. Элге бирөө жагат, бирөө жакпайт. Ал адамдардын өзүнүн эрки да. Бирок политика абдан грязный да. Араласаң коктун ичинде де жүрөт. Депутаттардан ким кыйын? Депутаттардан кыйыны барбы? Кыйыны бар, бирок шымаланып чыга алышпай атты да. Эмнеге байланышын билбейм, Жээнбековдон коркуу. Ички дүйнөсүн билбейм да. Бар болгону менен чыга албай шымаланып. Бир карабайсыңбы? Булар шымаланып чыга албаганы, ушулардын баары көчкү булганып калган. Баарынын жегени бар, ичкени бар, дагы башкасы бар. Ошон үчүн аркасын карап оозун ача албайт. Мен эгерде чистый таза киши болсом эмнеден корком? Башкачылык бар, телевесмек жок. Коркпойм эч качан. Бирок өзүм былыгым чогултуп алам десем корком. Баары грязный, биттен жабы отургандардын баарын аркасында чуулганы бар. Попробуй түркү чыгып көр, там бириктеп чыга келет баары. Мен ушундай деп ойлойм. Таза киши жок жерде. Баланы сүзүп кеткен айдоочу кечирим сурады. Баланы сүзүп кеткен айдоочу кечирим сурады жана аны дарылатууга болгон чыгымдарды төлөй турганын айтты. Бул тууралуу кырсыкка кабылган 12 жаштагы Андрей Царевскийдин атасы Александр Царевский билдирди. Буга чейин кабарлагандай, 18 апрелде 12 жаштагы Андрей Царевскийди Токтоналиев жана Сухомлинов көчөсүнүн кесилишинде Шабдан аттуу айдоочу Toyota Windom унаасы менен сүзүп кеткен. Баланын атасынын айтымында ал керемет менен аман калган, 4 күн бою комада жаткан. Бирок айдоочу чыгымдарды төлөп бербей, анын жактоочусу кылмыш иши боюнча иликтөө иш-чараларын үзгүлтүккө учуратууга аракет кылган. ЖМКга жарыяланган бир нече кайрылуудан соң айдоочу кечирим сурап, бардык чыгашаларды төлөп бермей болду. Маселе чечилди, акыйкаттык орноду. Шабдан өз катасын түшүндү. Андрейди дарылата турган акчанын жарымын төлөп койду. Шабдан эркекче кечирим сураган видеону жарыялоого уруксат берди. Сиздерден Шабданды кечирип коюуну өтүнөм деп жазды баланын атасы Царевский өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына. Булак Барометр KG. Я Муратбеков Шабдан. 18 апреля 2018 году был ДТП с моим участием и участием 11-летнего мальчика Царевского Андрея. Я приношу свои глубочайшие извинения перед родителями Андрея Царевского Александра, Царевской Олеси. Прошу простить. Атамбаев башындагы социал-демократтар митинг өткөрүп жатат. Ушул тапта Юстиция министрлигинин алдында экс-президент Алмазбек Атамбаев башындагы КСДПчылар митинг өткөрүп жатат. Алар партиянын Сагынбек Абдрахмановдун атына катталышына каршылыгын билдирип, министрлердин отставкасын талап кылууда.
Адилетсиз министрлик, саясий рейдерликке жол жок. КСДПдан колуңду тарт деген плакаттарды көтөргөн митингчилердин саны 50-ге жетпейт. Башы көрүнгөндөрдөн партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева жана бул жээкке жаңыдан кошулган Адил Турдукулов жүрөт. Жаманкулов жөн гана кетпей кылмыш жоопкерчилигине тартылсын. Министрге кызмат абалынан аша чапкан үчүн чара көрбөгөн Абылгазиев кетсин. Саясий рейдерликке Карамушкина менен Кодурановадан башка эч ким үн катпай отурат. Андыктан парламент тарасын деген талаптарын айтты Турдукулов. Асел Кодуранова митингчилердин атынан Юстиция министрлигине сүйлөшүүгө кирип кеткенин айтылууда. Чогулгандар Ысык көлдө уран кенин казууга каршы пикирин да билдирүүдө. Юстиция министрлиги КСДПнын лидери деп Алмазбек Аттанбаевдин ордуна Сагынбек Абдрахмановду жазып, партиянын юридикалык дарегин да өзгөрткөн. Министрлик иштин баарын мыйзам чегинде жасалганын айтууда. Атамбаев башындагы социал-демократтар муну рейдерлик басып алуу деп атап, башкы прокуратурага кайрылган. Булак Калыс медиа. Камчыбек Ташиев, мекенчил генерал Суталиновго боштондук. Экс-депутат Камчыбек Ташиев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына абакта отурган УКМКнын мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновго боштондук деп билдирүү жазды. Ал Суталинов менен өкмөттө 3 жыл чогуу иштегенин айтып, бул мезгилде анын мекенге, мамлекетке карата туруктуу көз карашы менен айырмаланган, мамлекеттүүлүк маңызын түшүнгөн инсан деп баалаган. Мына азыр тагдырына жазылган оор күндөрдө да, оор айласын курутуп турганда да, башкалар жөнүндө кам көргөндөгө, өзү үчүн суранбастан, тагдырынын жазмышына бирөөгө арызданбастан, кыйынчылыкка, акыйкатсыздыкка тике карап келе жатканын көрүп, чыныгы мекенчил генерал экендигине ишенесиң, таң бересиң, деди Ташиев. Абактагы Мурат Суталиновдун оң бөйрөгүнө рактын 4-стадиясы деген диагноз коюлуп, абалы күндөн күнгө начарлап жатат. Аны эркиндикке чыгаруу боюнча мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын өтүнүчүн 1-инстанция Бишкектин Ленин райондук соту 15 февралда четке каккан. Иш азыр Бишкек шаардык сотунда. Тигилже бул күбө келбей калды деп отуруп, улам кийинкиге калтырылып келет. Мурат Суталинов 2010-жылдагы 7 апрель окуясы боюнча Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиев, Данияр Үсөновдун катарында соттолгон. Булар өмүр бойга кесилсе, Суталинов 20 жылга эркинен ажыратылган эле. Булак Калыс медиа. Кубак ашуусунда Ысык көлдө уран кенин иштетүүгө каршы чыккандар чогулду. 22 апрелде Боом капчыгайындагы Кубак ашуусунда ондогон адамдар чогулду. Бул тууралуу активисттердин бири Акжолтой Токуев билдирди. Анын айтымында ал жерге Тоң районундагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө каршы болгон 300-400 адам чогулду. Алар облустун ар кайсы райондорунан келишкен. Алар Тоң районунун Ташбулак участкасында уран кени бар жерге кетишти. Буга чейин 20 апрелде Тоң районунун Ташбулак участкасына жайгашкан Кызыл Омпол уран кенинин зыяндуулугун текшерүүгө атайын өкмөттөн түзүлгөн комиссия келгенин маалымдалган. Ошол жерге уран кенин иштетүүгө каршы болгон айрым тургундар дагы чогулуп, түшүнбөстүктөр жаралгандан улам кайым айтышуу орун алган. Жыйынтыгында атайын түзүлгөн өкмөттүк комиссиянын өкүлдөрү элге туура эмес маалымат жетип жаткандыктан түшүнбөстүктөр болуп жатканын айтып, нааразы болгон тургундардын суроолоруна жооп беришкен. Андан кийин аларды да комиссиянын курамына кирип биргеликте иш алып барууга чакырышкан. Ал эми Ысык көлдө уран кенин казууга каршыбыз аталышындагы петицияга сутка ичинде 10 миңден ашуун жаран кошулуп, учурда алардын саны өсүп жаткандыгы маалымдалган. Автор Елена Хоменконун айтымында бул казуу иштери жер астындагы жана жер үстүндөгү сууларга таасирин тийгизет. Уран казылган аймактарды баштапкы же жакын кабалына алып келүүнүн баасы 5тен баштап 10 долбоорго чейин тургандыгын статистика айтып жатат. Эгерде уран кени казылып алына турган болсо, мамлекет миллиардтаган каражат пайда көрөт. Бирок аймакты калыбына келтириш үчүн 5 миллиардтан 10 миллиардка чейин акча керектелет. Ошондой эле убакыт. Мындан тышкары бул туристтик зона экендигин унутпоо керек. Коркунучтуу өндүрүш тууралуу сөз болуп жаткандыктан казуу иштери жүргүзүлө турган жерди коопсуздук зона кылууга туура келет деп айтылат петициянын текстинде. Кызыл Омпол кени Балыкчы шаарынан 35 чакырым аралыктагы жана Тоң районуна караган Көк Мойнок айыл өкмөтүнүн аймагында Кызыл Омпол тоолорунун түштүк боорунда жайгашкан. Ташбулак уран кенин казуу боюнча түзүлгөн ведомстволор аралык комиссиянын курамына Рыспеков, Артыкбаев, Арпачиев, Өмүров, Сарыбаев, Турдумамбетова, Жанузаков, Айдаров кирген. Булак турмуш KG. Thank you.
Мектепке бара жаткан окуучу кызды үйүнө алып барып зордуктаган киши кармалды. Балыкчы шаарында 6-класстын окуучусун зордуктоого шектелип, жергиликтүү тургун кармалды. Турмуш басылмасына маалым болгондой, аталган факты ушул жылдын март айында катталган. Бирок кыз окуя боюнча апасына апрель айында гана билдирген. Ал эми 16-апрелде Балыкчы шаарынын тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Анда ал жергиликтүү тургун өспүрүм кызын алдоо жолу менен үйүнө алып барып зордуктаганын билдирген. Окуучу кыздын өзүнүн айтымында эртең менен ал мектепке кетип бара жаткан жолдон 1989 жылы туулган тургун жолугуп, ал толтура жаңы кийимдерди алып келгенин айтып, үйүнө барып көрүүсүн өтүнгөн. Кызды үйүнө алдап алып баргандан кийин зордуктаган. Окуя боюнча кыз алгач апасына билдирген. Аталган факт орун алгандыгын Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташып, кылмыш Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүндө каттоого алынганын билдиришти. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, соттук медициналык жана биологиялык экспертизалар дайындалды. Аталган кылмышка шектүү делген жаран кармалып, Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Ал өз күнөөсүн мойнуна алган. Учурда териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак турмуш KG. Депутат Кожобек Рыспаев урандан өлүп калабыз деп ызуучу кылбай эле. Биринчи адистердин оюн угуу керек. Ысык Көл облусуна жайкы сезонго аз калды. Кыргыз берметине жылдагыдай көптөгөн туристтердин келип эс алары күтүлүүдө. Муну менен өлкөнүн экономикасына салым кошулат. Бирок быйыл Ысык Көлдөгү Кызыл Омпол уран кенинин айланасындагы маалыматтар туристтерди качырышы мүмкүн. Бул маселе парламентте да көтөрүлүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев уранды жаңы технологиялар менен касса болот деген пикирде. Урандан өлүп калабыз деп ызы чууну көтөрбөй, биринчи тиешелүү адистердин, экологдордун берген аныктамаларын алуу зарыл. Бул тема боюнча жакшы түшүнгөн, анын кесепетин же артыкчылыгын мыкты билген адистердин оюн угуу керек. Жаңы технологиялар менен урандан зыян чыкпагандай кылып касса эмнеге болбойт? Ошондуктан түшүнбөй эле ызы чуу кылуунун кереги жок. Бала бакча куруу, мугалимдердин айлыгын көтөрүү, пенсионерлердин пенсиясын көбөйтүү керек деп кыйкырабыз. Анан эч нерсе иштеткибиз келбесе акчаны кайдан алабыз? Туризм менен байып кете тургансып ызы чуу болобуз. Аны мамлекет өнүктүрүшү керек. Биз азыр кыйкырык өкүрүктүн үстүндө эле болуп жатабыз. Мына азыркы учурда күйүүчү майдын баары аткезчилик жолу менен келип жатат. Кыйкырбай андан көрө таза күйүүчү май колдонууга өтүү зарыл. Урандан өлүп калабыз дебей, күйүүчү майдын, жептин абага бөлүп чыккан зыяндуу заттардын кесепетине көңүл буруу керек, деди Рыспаев. Булак Супер KG. Кыз Бурак тоонун дагы бир сулуусу Айтурган Эрмекованын үлпөт тою болуп өттү. Тойдон сүрөттөр. Кыз Бурак тоонун солисти Айтурган Эрмекова 21 апрелде жолдошу Дамир Анарбаев менен заманбап үлпөт тоюн Ош шаарындагы тойканалардын биринде өткөрүштү. 2 жаштын үлпөт тою жакын санаалаштары жана курбулары, курдаштардын курчоосунда өттү. Той Кыз Бурак тоонун жар-жарырын Гүлнара Калдарованын аткаруусунда 2 жаштын кирүүсү менен башталды. Ал эми курбу кыздын милдетин аткаруу бактысы Ырчы Сайкал Садыбакасовага Ырчы Айтурган Эрмекова курбусу Самара Каримова экөө досторум аттуу ырын аткарышып, ага кошумча жаш келин жолдошуна арнап да ыр сунду. Той чоң салтанат менен өтүп, Кыргызстандын Булуң бурчундагы Ырчынын күйөрмандары 2 жашка жакшы кабыл тилектерин айтышууда. Булак Барометр KG. Мекендештер, кыргыз сахнасын таштап аалам кезген Гүлкайырдын ийгилиги. Нарын облусунун Ат башы районуна караштуу Ак Муз айылынын тургуну Гүлкайыр Намазбек кызы кыялындагы өлкөлөрдү кыдырып киреше табууда. Аны менен аймактык кабарчы кызыктуу маек курду. Педагогдордун үй бүлөсүнө жарык дүйнөгө келген Гүлкайыр учурда мекенин туризм жаатында өнүктүрүүнү пландап жатат. Өзүм Нарын шаарында төрөлүп 7 жашка чейин ушул жерде чоңойдум. Атам жол тейлөө кызматкери болуп эмгектенгендиктен ар кайсы райондордо иштөөчү. Ошого байланыштуу облусубуздагы Актала районуна караштуу Байетов айылында, Ош шаарында, Нарын шаарынын Сыдыков атындагы орто мектебинде билим алып, акыры Ат башыдагы Ак Муз айылынын орто мектебин ийгиликтүү аяктадым. Кичинекей кезимде эле дүйнө жүзүн кезген саякатчы болууну кыялданып, англис тилин үйрөнө баштадым. Мектепте окуп жүргөндө орус жана англис тилдеринен облустук жана республикалык деңгээлдеги олимпиадаларга катышып, дайыма 1-чи орунду алчумун. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөдөн район боюнча эң жогорку упай алып, 2010 жылы Бишкек гуманитардык университетинин Европалык цивилизация факультетине бекер окууга өттүм. 5 жыл билим алуудан кийин англис тили мугалими кесибинин ээси болдум. Окууну аяктары менен Дубай шаарында 2 жыл эмгектенип, бир жерде кечке болгондон дагы тажап, айылга кетип калгам. Ошондо апам: "Сенин кыялың чет өлкөлөрдү кыдыруу эмес беле? Бул жакта эмне кыласың?" дегенден улам 2018 жылы дүйнө жүзүндө 1-чи орунда турган туристтик компанияга кирдим. Учурда 30 өлкөнү кыдырып, көп шаар менен тааныштым. Ар бир шаар бири-биринен өзгөчөлөнүп турат экен. Мен барган мамлекеттер тазалыкка, коопсуздукка көп басым жасашат.
жарандар өз мыйзамдарын сыйлап ага баш ийишет. Ошону менен бирге элдери патриот, жөнөкөй, сыйчыл келишип, туризм жаатын жакшы өнүктүрүшүптүр деди ал. Гүлкайыр Намазбек кызы: өзүм патриот болгондуктан баскан турган сайын мекеним оозумдан түшчү эмес, ошондо башка өлкөдө жүргөн кыргыз туугандарыбыз өзүнчө эле курман жандаткан бул өрбечи деп күлүп калышчу. Негизи ар бир мамлекеттин жарандары менен таанышканда өз мекенимди аябай мактайм. Бирок кээде коркуп кетем, себеби алар эс алууга келгенде мен мактагандай коопсуздук жана тазалык жогорку деңгээлде эмес. Буйруса алдыда мекенимдин туризм жана билим берүү тармагын өнүктүрүп мектеп ачайын деген планым бар. Эгер биз мамлекетибиздин өнүгүүсүн көргүбүз келсек, анда тынымсыз билим алып, тазалыкты жана коопсуздукту сакташыбыз керек экен. Сөзүмдүн аягында окурмандарга кайрыларым: биз кыргыздар чоң максат койгонду билбей коркуп берет экенбиз. Ошол коркуунун арты менен эптеп деп жүрүп, эптеп жашап калат экенбиз. Ошондуктан окурмандар же быйыл окууну бүтүп жаткан сиңди инилериме кеңешим: эч коркпой тобокелчиликтерге барып, өзүңүздүн кыялыңызды реалдуулукка айландырыңыз. Аракет кылып, максат коюп, кыялды ишке ашыруу ар бир адамдын колунан келет экен деди. Мекендешибиз мындан тышкары бий жана ырга кызыгат. Мектепте окуп жүргөндө эле ырга жана бийге болгон шыгым бар болчу жана кызыкчумун. Бир тууган эжемдин белгилүү бий тобу бар. Ага студент кезимде бардым. Эжемдин тобу менен бийлеп чоң сахнага чыгып жана сынактарга катыша баштадым. Ошону менен бирге өзүм жакшы ырдагандыктан ыр тобун дагы ачып, 2013-2015 жылдары ырдап да калдым. Биздин ырлар үн алгылардан да жаңырды. Ачыгын айтсам, шоу бизнес чөйрөсү көп жакпай, бала чагымдагы кыялым менен кеттим деди ал. Гүлкайыр үй бүлөдө 5 тууганын 4-сү. Ал кыргыз, орус жана англис тилдеринде эркин сүйлөп, корей, япон, араб тилдерин өздөштүрүүдө. Булак турмуш KG.